Урматтуу жамаат, арабызда намазга жаңы келген бар, эски келип жүргөндөр бар. Эч качан мен намаз окуп Кудайдан кечирим сурасам, Кудай Таалам адамдардын акысына кирген күнөөмдү кечирет деп үмүт кылбаңыздар. Адамдардын акысыны Кудайдын өзү кечире албайт. Адамдардын акысыны сиздин 1000 жылдык намазыңыз, 1000 жылдык орозоңуз, триллион жолу ажылыкка барсаңыз дагы кечирилбейт. Ушуну эстен чыгарбайлы, урматтуу жамаат. Кудай үчүн айта турган сөзүм мен сиздерге. Кээ бир туугандар өзүнү алдайт. Арамдан акчаны табам дейт дагы, тауып туруп, кайрымдуулукка жумшап койсом адал болуп калат дейт. Андай болбойт эч качан. Намазды 5 бала окуп коюп, сакал коюп койсом, сүннөт кийип койсом, мен күнөөлөрүм кечирилет деп ойлойт. Андай болбойт. Адамдын акысыны адам кечирмейинче Кудай эч качан кечире албайт. Кудай кечире албайт. Кудай кечире албайт. Адамдын акысына кирдиңизби, адамдан кечирим сурайсыз. Кудай Таалам намаз окусаңыз кечирет. Кечириши мүмкүн. Акысына кире турган болсоңуз жөнөкөй адамдын, андан кечирим сурамайынча, 1000 жаш агызсаңыз да Кудай Таалам кечире албайт. Ушул нерсени эске тутуп жүрүңүздөр. Айрыкча ушул кээ бир өзүнү акылдуу сезген бир туугандарыбыз бар, ошолорго кайрылганым. Ислам дининде эки жол бирдей кетиш керек. Кудайдын акысы, Кудайдын жолу. Ага параллель адамдардын акысы. Намаз окуйсуң, адамдарды алдайсың, сен толук мусулман эмессиң. Жүрөгүң таза, жамандык кылбай намаз окубайсың, сен толук мусулман эмессиң. Экөө бирдей кетет, ошондо гана толук мусулман болобуз. Тиги күнөөнү кылып коюп, момундай сооп кылып койсом, плюс минус болуп калат деп элестетпеңиз. Андай болбойт. Кудай Таалам өзү акысына тиешелүүдү гана кечириш ыктымалы бар. Адамдардын акысына болгон кечиримдүүлүктү Кудай Таалам кечире албайт. Кечире албайт.